وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة. Bilip koygula. Şek күмөнсүз Алла Таала силерге парыз кылды жума намазды. Жума намазды силерге парыз кылды. Мен турган ушу жайда, ушу күнүмдө, ушу шаарымда, ушу айда, мына ушул жылы дейт. Кыямат күнгө чейин деп пайгамбарыбыз айтат өзүнүн доорунда. Бул хижри 4-чү Рабиус-Сани болуп калды. 1443-жылы азыр. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жыл мурда айтып атат, кыямат күнгө чейин Алла Таалам силерге жуманы фарыз кылган. Буну жакшы билип алгыла. Эми фаман таракаха, ким жума намазды таштаса, фи хаяти, менин жашоо учурумда, ау бади, же мен дүйнөдөн кеткенден кийин, кыямат күнгө чейин. Ким жума намаз таштаса, валаху имамун адилун ау жаир, анын адилеттүү имамы болсун, же болбосо адилетсиз, жаир, залым болсун имамы, то есть жетекчиси, башчысы. Макулбу? Истихфафан биха, жума эмне себептен таштады? Аны жеңил сезип, кош көңүлдүк менен таштап койду да. Жалкоолуктан. Ва жухудан биха, кээде тегеле аныдан жүз үйрүп таштап койду. Анда угуп ал, фала жамааллаху лаху шамлаху ва ла барака лаху фи амрихи. Алла субханаху ва таала анын ишин топтобойт, чачылган ишин. Алла Таала анын ишине береке бербейт деди. Береке бербейт. Ала ва ла салата лаху. Кабардар. Кулак салып окула, анын эч кандай намазы кабыл болбойт. Вала ала вала заката. Анын эч кандай зекети да кабыл болбойт. Ала вала хаджа лаху. Анын эч кандай ажылыгы дагы болбойт. Ала вала саума лаху. Анын орозасы да кабыл болбойт. Вала бирра лаху. Анын жакшылыгы дагы кабыл болбойт. Хатта ятуба, тоба кылмайынча. Фаман таба, таба Аллаху алейх. Ким тоба кылса, Алла тобасын кабыл кылат. Бул Ибн Мажада келип атат. Жабир разияллаху анхудан тугандар жумага пайгамбарыбыз өзгөчө маани берип, басымдуулук кылып, бул бардык мусулмандардын бириге турган, чогуу ибадат кыла турган майрам күнү болуп атат. Ошондуктан үзүрсүз жуманы эч качан калтырбаш керек.